Ош облусунда жер силкинди. Кыргызстандын сейсмология институту кабарлагандай, жер титирөө 1 майда түнкү саат 11 чамасында катталды. Анын очогу Алай районунун Нура айылынан түштүк-чыгышты көздөй 5 километр алыстыкта жайгашкан. Силкинүү очогунда жана Нурада 3 балга сезилди. Жабыр тарткандар жана кыйроолор жок. Нура айылы Кыргызстандагы сейсмикалык активдүү аймактардын катарына кирет. Ал жакта маал-маалы менен 2 балдан жогору жер титирөөлөр болуп турат. 2008-жылы 5-октябрда бул жерде күчү 8 балга жеткен зилзаладан 75 киши каза тапкан. Сузак районунун Алмалуу Булак айылында жер көчкү коркунучуна байланыштуу 76 үй бүлө коопсуз аймактарга көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 30 апрелде министр Кубатбек Боронов Жалал Абад облустук, Сузак райондук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өтүп, кооптуу аймакта жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, жер тилке жана суудда алып, бирок көчпөй койгондорго чара көрүү тапшырмасы берилген. Расмий маалымат боюнча республикада 4016 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Анын 3000ге чукулу тынымсыз берилген эскертүүлөргө көңүл бурбай келишет. Сузактын Алмалуу Булак айылында жер көчкү кайталанууда. Эскерте кетсек, 27 апрелде 7 үйдү көчкү басып калып, 15 жаштагы өспүрүм Урмат уулу Эрлан каза тапкан. Кыргызстанга Ислам кызматташтык уюмунун баш катчысы Ияд бин Амин Мадани расмий сапар менен келди. Бул билдирүүнү өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, 3-майга чейин уланган сапарында Ислам кызматташтык уюмунун баш катчысы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий жетекчилер менен жолугат. Жолугушууда Ислам кызматташтык уюмунун алкагындагы программаларды ишке ашыруу жана эл аралык аймактык коопсуздук маселелери талкууланат. Май айына карата жаратылыш газына болгон тарифтер бекитилди. Анын наркы карапайым калк үчүн 1 метр кубуна 15,5 сомду түзүп, 0,33 сомго арзандады. Мындай маалыматты бүгүн 2-май күнү Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун маалымат кызматы таратты. Анда айтылгандай, көгүлтүр отко болгон баа өндүрүштүк ишканалар, коммерциялык түзүмдөр жана бюджеттик уюмдар үчүн 1 метр кубуна 18,87 сомду түзүп, 0,38 сомго арзандаган. Кыргыз-казак чек арасындагы Каркыра өткөрмө бекети аркылуу жарандар, автоунаа жана жүк 1-майдан тарта эртең мененки 8-ден кечки 6-га чейин убакыт аралыгында өткөрүлө баштады. Мындай маалыматты мамлекеттик чек ара кызматы таратты. Ысык көл облусунун Түп районунда жайгашкан Каркыра бекети былтыр 31-октябрда убактылуу жабылган. Мындай чектөө 2003-жылдан бери суук түшүп, кар жааганына байланыштуу жазга чейин киргизилип келет. Негизи Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда 12 көзөмөл өткөрүү пункту бар. Алардын 4-өө 2010-жылдагы окуяларга байланыштуу жабылгандан бери ачыла элек. Көкбөрү боюнча турнир 5-май күнү Ак Кула ипподромунда баштала турганын спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекция билдирди. Мелдеш жеңиш күнүнүн урматына уюштурулуп, СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморов жана белгилүү каскадер Үсөн Кудайбергеновдун элесине арналмакчы. 4-май күнү Чучугулак кармалып, Мелдеш 5-8-май күндөрү өтөт. Ал эми 9-майда жарым финал жана финалдык беттештер тартууланат. Мындан тышкары келген эл Көкбөрүдөн башка да ат оюндарына күбө болот. Мыкты оюнчулар 3-8 күндөрү Ысык көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ат салыша турган улуттук курама команданын катарына кабыл алынат.